Саламатсыздарбы? Бүгүн 20 ноябрь 2024 жыл. Акыркы 2-3 күндүн ичинде интернет айдамында абдан катуу болуп жаткан темалардын бири бул Ноокат райондук ички иштер башкармалыгындагы милиция кызматкерлеринин бири-бирине болгон уставдык эмес мамилелери боюнча болуп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ноокат районуна караштуу Көкжар аймактык милиция бөлүмчөсүнүн башчысы жана айрым кызматкерлер Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисине, мен чынын айтсам алардын аты жөнүн деле так билбейт экенмин, аты жөнүнө деле көңүл бурбадым, бирок көз карандысыз, айдыгер эмес кыргыз милициясынын тагдырына, кыргыз милициясынын оңолушуна кайдыгер эмес жаран катары өз пикиримди билдирип кетким келип жатат. Азыр балким ойлошуңуздар мүмкүн, сени деген ошол Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жалдады же сен ага сатылдың деп. Жок, андай эмес. Мен болгону четтен карап, сара эсеп салып, болгон маалыматтарды топтоп сиздер менен бөлүшөйүн деп жатам, өз пикиримди билдирип. Ал жерде көрсөңүздөр, Көкжар аймактык милиция башкармалыгынын милиция бөлүмчөсүнүн башчысы өзүнүн түздөн түз райондук жетекчисин айыптап жатат. Ар кандай мыйзамсыз, анын тили менен айтканда, установкаларды берип атат. Ай сайын 25 кылмыштын бетин ачасың деп. Кандайдыр бир деңгээлде анын сөзү чын болушу мүмкүн, бирок өзүнүн да видеосу менин колума келип түштү, жана башка интернет ресурстарында да чыкты. Өзүнүн кол астындагыларынан акча алып жатат, болгондо дагы бир кызматкерден эмес, бир нече кызматкерден. Ал видеону көргөндөн кийин айтышы мүмкүн, актанып, биз атайын акча чогулткан элек, бул жардам эле же бул атайын бир мааракеге уюштурганы чогулган эле деп айтышы мүмкүн. Бирок эгер ошондой боло турган болсо, ал жерде бир гана кызматкер акча берип, акча бергенден кийин ким акча берди, ошол акча бергендердин тизмегин да бериш керек эле. Бирок азыр видеодо көрөсүздөр, бир нече кызматкер акча берет экен. Акчаны жолдош майор алып эсептегенден кийин кайра сенин, мындайча айтканда, доляң деп кайтарып берет экен. Ошону байкасаңыздар да болот. Бул видео менин билишиме караганда жашыруун тартылган, бирок кабинетинде видеокамера бар экенин билбесе дагы, менин оюмча ал шектенип да жүргөн. Эмнеге дегенде, бир видеосунда кабинетиндеги жарыкты өчүр деп жанында отурган кесиптешин айтат, ал барып өчүрөт. Өчүргөндөн соң дагы эле ошол сыяктуу операцияны жасап, акчаны эсептеп, кайра кайрып да берет. Мына сенин доляң дегенсип. Анан эң кызыгы, ар дайым ошол акчаны алып аткандан кийин мындай дуа да кылат экен, пата кылат экен, омин деп. Ошонусуна да мен таң калып атам. Демек, бул мейли акчаны алдым, бирок эми акча жугумдуу болсун, же акча пайда алып келсин, же болбосо мындай жалпак тил менен айтканда адалдаштыруу жолу деп да ойлойт экенсиң. Эми ар кандай божомолдор болот экен, бирок мындай кол астындагылардан акча чогултуп, акча алып, болгондо дагы аны чөнтөккө салып болгону ушундай туура эмес көрүнүш. Андыктан эл тараза, эл сынчы. Балким өзүнүн жетекчисин жамандаганда бир чети, ушундай өзүнүн мыйзамсыз, ушундай акча чогултууларды улантуу болгон беле, же ушундай калыпка салып алган системаны бузгусу келбеди беле деген дагы ар кандай божомолдор болот экен. Бирок кантсе дагы
Эгерде сен бирөөнү жамандасаң, эгерде сен бирөөгө нааразы болсоң, демек сен өзүң ошого каршы болушуң керек. Өзүң дагы ошондой жүрүм турумуң оңолуш керек деген сөздү айтмак элем. Демек Жолдош майордуку туура эмес жана өзүнүн жетекчисин сындаган дагы бул туура эмес. Албетте азыр баардыгы жазат комментарийде бул жетекчиси атайын ушинтип бул кол астындагы майорду подстава кылуу операциясын жасады, ийгиликтүү жасаптыр деп кайра Жолдош полковникке терс комментарийлер жазылышы мүмкүн. Дагы бир ирет кайталап кетейин, мен ал полковникти тааныбайт да экенмин. Бирок видеосун көрдүм, Азаттык чыгарыптыр, ал жерде комментарийлер берип атат. Мага ал сезилди, ал ноокаттык эмес, түштүк тараптан эмес, ошол башка жактан келген сыяктуу, септен сүйлөгөндөрү түштүкчө эмес. Демек, балким ортодо дагы мындай сен түндүк, сен түштүк деген мындай бөлүнүп жарылуу да болсо керек. Андыктан эми бул маселени, мындай маселелер өзү негизи буга чейин да болуп келген, өзүңүздөр билесиздер. Ош шаардык патрулдук милиция кызматкерлери дагы ушинтип бунт кылып, мындайча айтканда, анан жыйынтыгы, анан эффекти кандай болгонун баардыгыбыз билебиз. Бул ушундай кыргыз милициясынын бирине болгон мындай ичиндеги тутум эч ак эле ирип чирип бүттү дегенди билсек болот мындан. Себеп дегенде, эгерде ушундай орчундуу көйгөйлөр болсо, биринчиден ошол Жолдош майор, Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы, мынтип интернетке чыкпастан өзүнүн түздөн түз жетекчилигине кайрылып, башкача айтканда облустук жетекчисине, облустук болбосо министрликке чейин барып, анан эч кандай майнап чыкпаса, ошондо анан элге, коомго жарыяласа болмок. Булар алып туруп эле уставдык эмес, ушундай көрсөтүлбөгөн жол менен ушинтип кыргыз милициясынын дагы кадыр баркын кетирилди десем жаңылышпайм. Андыктан кыргыз милициясын реформа кылуу эч ак убакыт келген. Ошону дагы бир мындай карап көрсөңүздөр. Байкуш, мен ошол жанагы Жолдош майордун сөзүнө, анын демилгесине ишенип, кол астындагылар жанагы видео кайрылууда өлкөнүн башчысына, Камчыбек Кыдыршаевичке чейин кайрылып атышат. Ошондой Жолдош майордун туура эмес үгүтүнө, туура эмес сөзүнө ишенип алып сүйлөп алгандар азыр аттиң калып атса керек. Алар жапжаш балдар, өсө турган балдар. Эми алардын дагы кийинки тагдыры, кийинки кызматы, кийинки кесиптик тепкичтен көтөрүлүшү да бир чоң маселени жаратат.